Арбаңыздар кадырман теле көрүүчүлөр, улуттук канал Улуу көч көрсөтүүсү өнөр алды кызыл тил деп баалашып, өнөрлүн өлбөйт деген сөз чындыктайт. Өнөр менен өрүшүн улаган, көкүрөгүндө мыкты, талантты, өнөрдү баккан, жаратмандык жараткан залкар таланттарды биз Улуу көч көрсөтүүсү аркылуу чагылдырып келебиз. Саламатсыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөр, андыктан өнөр ээлеринин өмүр жолуна назар салып, көгүлтүр экрандан алыстабаңыздар. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы канаттуу керемет обондору менен кыргыз музыкасынын казынасын байыткан, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, обончу аткаруучу Адылбек Кыязов. Ооба, көңүлдө дайым ырларым, бөлүшкөн жыргал азабын, сезимди дайым тазартып, ыр менен келет жашагым деп, бүтүндөй дүйнөсүн, бүтүндөй өмүрүн ырга, обонго жумшап, керемет жараткан обондору аткаруучулардын эле эмес, жалпы угарман журтунун дагы жан дүйнөсүнөн түнөк таап келгендиги талашсыз. Албетте, бул өнөрдүн баары башталышы балалыкка келип такалат. Туура айтасыз, Адылбек Кыязов кичинесинен эле чыгармачылыкка шыктуу болуп, ыктап, 6 жашында таятасынын комузун алып аны черткенди үйрөнөт. Ал эми 7-8 класста баянды өздөштүрүп, ошол мезгилде өздүк чыгармачылык ийримдерге катышып, эң алгач обон кайрыктарын таба баштаган. Улуттук филармониянын алдындагы 2 жылдык студияда билим алып жүргөн мезгилде Гүлмира, Айеркемай сындуу обондорду жазып, чыгармачылыкта өзүнүн ордун таба алган. Окууну аяктап, Борбордон элетти көздөй бет алат Муратбек Рысулов атындагы Нарын музыкалык драма театрында үзүрлүү эмгектенди. Ооба, театрда залкарлардын таалимин алып, жигердүү эмгектенип, элдик нукура чыгармаларды жазган. Театрда коюлган спектакльдерге дагы музыка жазып, андагы лирикалык мүнөздөгү ырлар тез эле элдин арасына тарап, жаштардын сүйүктүү ырына айланчу экен. Актер катары дагы бир канча чыгармаларда роль жаратканын айта кетели. Ооба, кийин борборго келип, орто мектептерде, музыкалык окуу жайларда балдарга билим берип, шакирттерди тарбиялай алды. Балалыктан башталган чыгармачылык жол уланып, бүгүн дагы чыгармачылыктын чыйырында чыныгы ис салып, мыкты керемет обондорду жаратууда. Ооба, жараткан обондору канча деген ырчы аткаруучулардын чыгармачылык багын ашты. Бүгүнкү көрсөтүүдө дал ошол канаттуу кайрыктарды тыңдап, Адылбек Кыязов жана таланттын жакындары менен маек курабыз. Биз менен бирге болуңуздар.
Ардактуу теле көрүүчүлөр, улуттук каналда улуу көч көрсөтүүсү назарыңыздардан орун алууда. Бүгүнкү көрсөтүүбүз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү обончу, аткаруучу Адылбек Кыязовдун өмүр чыгармачылыгына арналууда. Деги эле чыгармачылык чыйыр жол, чыгармачылыкка чыныгы из салуу бул ар бир адамдын колунан келе бербейт. Бирок жараткандан берилген талантты, ышкыбоздуу, аны өркүндөтүп, өнөрдүн улуу жолунда өрүшүн улаган инсан десек жаңылышпайбыз. Адылбек агайдын замандаштары, чыгармачылыктагы катарлашкан, атташ келе жаткан инсандар бүгүнкү студиябыздан орун алды. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Керимбек Кадыракунов агабыз менен маегибизди уланталы. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Адылбек агай менен кызматташып, иштешип, мамиле куруп баштаган күндөн баштасаңыз. Жакшы болот. Деги эле чыгармачылык адамга, чыгармачылык менен маданият адамдарына баа берүүдө тубаса деген сөз колдонулат да. Бул ушул тубаса деген сөздүн мааниси ошол чыгармачылык инсан өзү ушу эс тарткандан баштап ушул багытка өзүнүн жанын, дүйнөсүн берип, ушул багытта бир иштерди баштап, ушул багытка бир ой турган бир мындай бир кесиптик багыт алган нерсе экен да. Бул бүгүнкү күндө ушул Адылбек Кыязовдун обончу катары, чыгармачылык инсан катары бул өзү тубаса таланттуу адам деп эсептөөгө болот. Себеби айыл жеринде өскөн Адылбек, биз экөөбүздүн мамилебиз көп жылдардан бери ушул чогуу бир үйдөн тамак ичип дегендей мамилелешип жүрөбүз. Бул өзү мектеп жашынан бери ушул чыгармачылыкка обогон, негизи бүткөн боюнун баары ушул обонго, шыкка, чыгармачылыкка обогон жигит да. Себеби ушул кичинекей кезинде эле обон чыгарганга далалат кыла баштаган. Кадимки мына Кыргызстанга белгилүү болгон мыкты ырлардын баары ушу мунун мектеп жашында жазылган. Мисалы жанагы Айеркемай деген ыр чыккан. Бир жылдары ушунчалык бир угармандарды, элди, кыргыз элин бир толкунданууга, бир жакшы багатка, бир жакшы мындай бир обондуу ырлардын бири катары эсептөөгө ушу Айеркемай чыккан да. Бул Айеркемайды Адылбек 8-9 класста окуп жүргөндө жазган мектепте. Эми ушул ар кандай бир учурлар, ар кандай бир багыттуу нерселер болот го. Адылбек эми ушу мектеп жашында жүрүп, ушу ыр дүйнөсүнө аралашып, жана ырхор кружогу деп койчу, ошондо мектепти аткарганда бир жолу ушул Айеркемай деген менин ырым экен деп келсе, айрым окуткан мугалимдер эмтен сени эркелеткенде эмне кыласың? Окуу сабагың жөн деп токтотуп койгончулар болгон да. Бул өзү тарыхый окуя негизи. Анан ошондон баштап эми мектеп жашындагы бала да дарамети күчтүү, угуту күчтүү бала ушундай бир обонго талап коюп атканда, ушу мектепте окуткан жетекчилерден, мугалимдерден ушундай ыза сөздү угуп калып, бул тыштап койгон көп нерсени. Мектеп жашында баягы мурунку обондордун баарын эскербей калган. Кийин окууну бүткөндөн кийин таланттардын арасында кабылып, аткаруучулардын арасында кабылгандан кийин ушуну Айеркемайнын Гүлмира деген ырлары мыкты чыкты да. Бул ырлар ушул Адылбек Кыязов деген ысымды алып чыкты. Андан сырткары Адылбек экөөбүз да мындай чыгармачылык иш менен иштешебиз негизичи. Менин бир 2004-жылы чыккан ырлар жыйнагым бар эле, ошону барактап отуруп, жана Досторай деген ырды ушул Адылбек чыгарды. Бир күнү мага телефон чалат: "Керимбек, мен Досторай деген ырга обон жаздым, анан момундай кайрыктар бар" деп айтып берди да. Анан мына өзүңүздөргө белгилүү ушул Кыргызстанга маалым, аттын кашкысындай таанымал биздин таланттуу кыздарыбыз, ырчыларыбыз, белгилүү ырчыларыбыз ушу Достор тобу деп чыгып, Достор ырдады. Бул казак жергесинде да, өзбек жергесинде дагы кайда болбосун ушул бүгүнкү күнгө чейин ырдалып жүрөт да. Бул чыкканы бир 10 жылдан ашып кетти. Ушул бүгүнкү күнгө чейин ушул ырдалып жүрөт. Мунун өзү эле Адылбектин чыгармачылыкка болгон таланты, чыгармачылыкка болгон өзүнүн дарамети, баасы билинип турат. Деги эле обончуларда көп кырдуу маселесинде текст менен, сөз менен иштөө маселеси бар да. Ал эми мына Адылбектин көп чыгармаларында, бардык чыгармаларында, дээрлик чыгармаларында мыкты текстер жазылган да. Сөздөрү мыкты. Сөзгө жараша обондо ыңгайлуу келип турат. Обону ырдап атканда окуяны, тарыхты, адамдын болгон лирикалык багытын толкунданууну ошого берип турат да. Мисалы, жана Кимдер өткөн деген өзүнүн ыры бар. Текстинде бул өзү жазган да. Обонду өзүнүн жазган.
Ушу кимдер өткөндүн ыргагы лирикалык ченем менен баратып ырдалып, бирде жогору бирде ылдый түшсө дагы адамды тарыхка баяндайт. Адам ушуга атып башынан өткөн окуясын кенедейинен кичинекей жөргөлөп жүргөн баладан баштап тестери болгонго чейинки окуясынан бери ушу обондун ыргагы менен ээчип отурат да. Мунун өзү обончунун чыгармачылык адамдын чоң табылгасы болуп эсептелинет. Угарман ичинде, эл арасында да. Мыкты талант обончу аткаруучу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Адылбек Кыязовдун дагы бир обонуна кезек берели. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтобүбү Черикчиева ардайт «Кечиккен махабат». Кадырман телекөрүүчүлөр, жан дүйнөгө жан азык тартуулаган, обологон керемет обондордун автору Адылбек Кыязовдун чыгармачылыгы тууралуу сөздү уланталы. Студиябызда улуу көчтүн куттуу төрүндө кыргыз эл акыны Кожокелди Култеген агайыбыз. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Агайдын чыгармачылыгы тууралуу сөз кылып атабыз. Жараткан обондору жана текстке болгон акындардын жараткан ырларына болгон мамилеси, маани маңызына болгон көз карашы кандай болду? Шuna söz başlayalım.
Мен Адылбек Кыязовду мектепте окуп жүргөн кездерде 75-жылдарда билип, жанагы Жанерке Май, Гүлмира деген ырларын ырдап, мындай бир жигит болуп жетилип калган кез өзү эле да кыздарды тиктеп. Анан кийин студенттик кезде ого бетер бул кишинин чыгармачылыгы абдан өркүндөп өстү. Биздин студент кезде. Ошол кишинин ырлары менен мындай бир жигиттик доорду сүрө баштадык окшойт дейм да. Анан эми эң негизгиси мен айтайын дегеним, бул обончулар жаш кезинде обондорду тапыратып, катарма-катар чыгарып, анан мындайраак баргандан кийин эле сейилдеп барып, анан токтоп калышат көбүнчө. Ойлонуп көргүлө бир топ обончуларды. Адылбек Кыязовдун артыкчылыгы, бул киши ошол жаш кезинде кандай жакшынакай ырларды чыгарса, бүгүн 70-тен ашканга чейин баягы жоргосунан бузулбаган ат сыяктуу жакшынакай жүрүшү менен келатат. Бул кишинин баягы чыгармачылык сандыгында бүгүн дагы көптөгөн ырлары бар. Ар мезгилдерде чыгарган. Анан аларды дагы элге жарыялаш керек. Кыскасы, кыргыз элине бүгүнкү күндө да абдан камдуу мындай бир дагы бере турган көп чыгармалары бар. Анын үстүнө дайыма мындай бир үзгүлтүксүз обондорду чыгарып келатат. Bilbeseli bir bizdey biri
Bu kişinin ırları çınığı Kırgız koloritindeki ırlar. Kırgız kırtışından çıkan ırlar. Başka gayrıklar degele yok. Oşon için elge abdan jagımdı, juğumdu. Bir jattagan kişi al gayrıktardı ömür boyu unutpaydı. Çineli Adılbek Kıyasıt'ın ошол ıрлары баягы мындай куулукшумдугу жок. Жөнөкөй, бирок ушунчалык жүрөккө жетимдүү да. Мен bir misal ayткым келет. 5-6 жыл мурда биз Якутияга Кыргыз маданиятынын күндөрүн өткөрүп бардык. Кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов бар, Алтынай Темирова бар акын, журналист Абдыламит Жумашев бар. Анан ошондо Лена дарыясы менен кеме менен алып жүрүшүп, анан Лена дарыясында Ленский столбу дейт да, жанагы Лена дарыясынын жээгиндеги таш мамылар жаратылыштын немесе катарма-катар миңдеген таш мамылар бар. Ошол жерден анан тоого чыгат экен. Тоого чыгып чыккандан кийин Лена дарыясы эми тимеле жайкалып агып турат, жап-жашыл тимеле окмуш табигат. Ошол кезде якуттардын бир акыны Мария Алексеева деген, алар орусча фамилия менен да расмий түрдө. Ушундай кооздукта, ушундай сулуулукта сен мага bir куплет арнасаң, мен ушунчалык кубанычтуу болор элем деди. Мен айттым, мен дароо арнайм азыр. Ал тургай обону менен арнайм дедим. Анан эми оңойда акынга Марияжан. Анан экинчи сабын Дариядан, төртүнчү сабын Жаныма жан деп бир түрмөк жасадым дагы. Бул кайсыларга музыкага түшөт десем, Адылбек Кыязовдун бүгүн кеч кандай гана ырахаттуу дегенне түшөт экен. Анан мен дароо ырдадан окуп бердим, элге жарыялап койгонда. Мария жан деп ырдадык. Баарысы тиммелей аябай кызыгып калышты. Дагы кайтала дешет. Биринчи сабын хор менен ырдайбыз. Бүт якуттар баарысы кошулуп алышкан. Мария жан. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү сабын мен ырдайм. Кайра ошондой кайталам. Анан өткөн жылы кайра Якутияга барып, иш-чаранын башталыш күнүндө телевидениеге бардык ушундай студияга. Студиядан кийин бир аял учурашып, астейдил учурашты. Анан мен мындай тааныбай калдым деме, жолдо арадан кыйла жылдар өттү да. Десем, Кожогелди, сен мени билбей атасыңбы? Мария жан дейт якут аял. Ал Мария эмес, ал башка аял. Ошол жерде катышып отурган кошо ырдашкандардын бирөөсү экен. Муну менен айтайын дегеним, Адылбек Кыязовдун ошол бая кайрыктары ушунчалык оригиналдуу. Анан кийин жанга жагым, эстеген киши, бир ырдаган киши өмүр бою таптакыр унутпай турган. Кыргыз эл эмес, мынакей Якут сыяктуу бизден алыста жашаган башкалар дагы унутпай турган. Канча убакыт өтсө дагы эстеп ырдап берип атат деңиз. Мына ушул ырды жөн жерден сөз кылган жокпуз. Ушул ыргакты азыр угуп алып анан сөздү уланткыбыз келип атат. Биримкул Албаевдин сөзүндө жазылган Адылбек Кыязовдун Сенин үнүң деген ыр Кыргыз Республикасынын эл артисти Дамира Баратбаева жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Адылбек Кыязов өрнөктүү өмүр сүргөн түгөйлөрдүн аткаруусунда угалы. Бүгүн кеч кандай гана ырахаттуу, өмүргө бул келген кеч салтанаттуу, кошулуп музыкага ырдап жаттың ай, сен мага акку болуп миң канаттуу ай, сен мага акку болуп миң канаттуу. Карегин карегине
сағылышты ырдадым мендегі бір сағынышты сен айттың тұрмыш деген чоң дайрада махаббат жайындағы сағынышты сағынышты ай махаббат жайындағы сағынышты тарынышты ырыңды обонуңду жаттап алдым үнүңдү жүрөгүмө сактап калдым бул ырды бул обонду бул үн менен ай жараткан кудуретке таңыркандым ай жараткан тагдырыма таңыркандым мен таңыркандым бүгүн кеч кандай гана ырахаттуу өмүргө бул келген кеч салтанаттуу кошулуп музыкага ырдап жаттым сен мага кул мен канаттуу музыкага ырдап жаттым сен мага кул болуп мен канаттуу ай сен мага кул болуп мен канаттуу мен Кадырман теле көрүүчүлөр, улуу көч көрсөтүүсү мына ушул жакшы ырлар менен, жаратык менен жаралган керемет обондор менен биз маегибизди уланталы. Кожогел агай, Адылбек агайдын жаштыгынан бери ушу жараткан ырларын угуп өзүң көрүп жүрдүм деңиз. Ой десе ою бар, бой десе бою бар, керемет обондорду жараткан. Ошол бир жаштыгы, азыркы учуру ушундан бир кеп салып атасыз. Сөзүңүз оозуңузда. Мен ошол Адылбек Аяздын ырларындагы бир нерсени байкайм да, мындай бир лейтмотив сыяктуу баардык ырларында тиешелүү. Бул кишинин ырлары бүт бүгүнкү жашап аткан адамдардын жүрөгүндө жашаган, күндө кайталап айтып аткан турмуштун өзүндөгү ырларды оонго кайрыкка салат экен да. Мисалы үчүн азыркылар бүгүн кеч кандай гана ырахаттуу. Мына канча киши канча жолу канча кечти ушуну айтпады. Мына ошону ырга салат. Же болбосо жана Омар Хаямдын падыша бол, кайырчы бол, баары бир өлүм үчүн бирдей сенин катары. Күндө канча ушул вариацияларда биздин жүрөгүбүздө жашайт ушул нерселердин баарысы. Же болбосо жанагы жаштыкка кайрылуу деген ырында мына жаштык сен азыр менин кызымдасың, азыр менин уулумдасың деген саптар. Бүгүнкү ар бир кыргыздын жүрөгүндө жашап аткан нерселерди кайрыкка салат экен да. Же болбосо мынакей кайрылып келбес өмүрдө
ыр менен келет жашагым. Ой атаң өрертен кайрылып келбеген өмүрдө бир ырдап бир жакшынакай жашап өтөлү деп күндө айтып атпайбызбы? Мына ушулардын баарысын чыныгы адамдын жүрөгүндөгү нерселерди ырга салып, кайра адамдын өзүнө берет экен да бул киши. Анан бул кишинин чоң бактысы кыргыз эл артисти Дамира Баратбаева менен өмүрлөш болуп жашап келаткандыгы. Адылбек агай эми мындай да, өзү абдан келишимдүү узун киши. Бойунун узундугуна ушунчалык сыймыктанаган киши. Жана элдер айтып атышпайбы, наамды кеч берди тиги деп. Наамды эл билиш үчүн берет өзү. А бул киши наамы жок эле бой узун, коюп турат, барса элдин баары станет да. Элдин баары станет. Бирок эми мындай пассивдүүлүк жагы бар. Ошон үчүн Дамира Баратбаева бул кишини дайыма алга сүрөп, демилге кылып, мындай нерселер жасайлы, мына ылырларын кандай сонун ушуларды элге жеткирели деген милдеттин баарысы ушул Дамира эжебиз алып жүргөнүнө мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушул чыгармачыл эки түбөгө үй бүлөлүк бакты таалайды. Чын жүрөгүмдөн каалайм. Рахмат. Жогоруда сиз сөз арасында айтып өткөн Гүлмира ыры учурунда жаштардын эң сүйүктүү ырын алып, жигиттердин Гүлмира аттуу ашыктарына арналса керек. Андан сырткары ошол мезгилде ырдын белгилүүлүгүнөн улам Гүлмира аттуу кыздар дагы көбөйгөн экен. Анда ушул ырды азыр угуп алсак, Талант Сыдыковдун аткаруусунда Гүлмира сөзү Бексултан Элеманов, обону Адылбек Кыязовго таандык. Çıkıp kelçi Gülmünden çın dilinden kolun verici Yaşamda senden artık jırgalım çok Çaktırıp süyöp degen sözüm verici Ey Gülmira, Gülmira Günde varam ben sağa Kögülümdü juvatıp gülüp koycu sen bana sen bana Kögülümdü juvatıp
Кадырман телекөрүүчүлөр, улуттук канал Улуу көч көрсөтүүсү Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү обончу, аткаруучу Адылбек Кыязов агабыздын чыгармачылык кечесине күбө болуп турган мезгилиңиздер. Адылбек агай, алгач кечеңиз кут болсун. Рахмат. Улуу жолду улаган мына ушул айтылуу Калый Муса, Калмурат, Молдобосан Байымбет чыккан таланттардын мекени болгон Нарын облусунун Актала районунун мына Кара Бүргөн айылында жарык дүйнөгө келдиңиз. Ошол жактан ааламга жол айылдан башталат дейт. 7-8 класс учуруңузда эле мына керемет чыгармалардын башталып ошол жерден чыгып баштады. Сөздүн учкунушунан баштагым келип атат. Балалык кез, сиздин ушул эргүү тартуулаган, сизди обологоно ондорго жетелеген күндөр, балалык, баяу күндөрдөн сөз баштайлычы. Туура айтасың. Мен балалык негизи чыгармачыл адамдардыкы бүт эле бала кезинен башталат. Ошо мектепте окуп жүргөндөн баштап эле ал убакта өздүк көркөм чыгармачылыгы абдан күчөп турган кез. Ошого катышымын. Анан өзүм чабандын баласымын. Атам өмүр бою чабан болуп иштеген. Анан кой кайтап жүргөндө эле койду тосуп келесиң, башка эрмеги жок да. Эмне кыласың? Урдайсың. Ошондо кыйкырып өкүрүүлөрдү атып эле ошондон ошол убакта атам дагы мындай өзү ырдабаса дагы аябай ырга шыктуу киши болчу да. Анан патефон деп сыйлыгын алчу, ошо патефонду коюп берип, анан кой кайтарып кетип атып, моголорду жаттап келесиң. Жаттайсың кечке чейин, үйгө бекер жатпай. Кечинде мага ырдап бересиң дейт. Анан атам келипчи баягы ырды жаттап. Ал убакта ошо 6 жашымда эле комуз үйрөнгөнмүн. Анан уже биздин айылда Арзыкул деген комуз четкен аксакал барлар ошол кишиден үйрөнүп алдым. Анан кечке отургандан ошол мисалы үчүн даанышманды үйрөн дейт, кечке даанышманды жаттап коем ошондон. Анан келгенде атам отчет алат, кана ырдап берчи дейт анан. Анан атыңды эле угуп деп анан баштайм да. Анан өзүм да ал убакта үн тунук жакшы ырдачумун да. Ой, азаматсың деп ошондон башталды. Андан кийин ошо айылдык ыр келселерге андай мындайларга катыштык. Андан кийин районго Акталанын центрине келип ырдап жүрдүк. Анан Нарындын центрине чейин ырдап келип, ошока чейин бир топ диплом, грамоталарды алып, ошентип эле анан адамдын өзүнүн эрүүсү пайда болот экен да. Анан жана да айтты деп атасыңар, ошол мен биринчи чыгарган чыгармаларым ошо 4-5 класстан эле башталган. Ошондой чыгарма ырларды жазып жүрүү. Анан Алгачкы ырыңыз кайсыл болду? алгачкы ырым эми биринчи ырдасам директорге жакпай калды. Мен сен чыгарганда балекетин аласың, жөн эл катары ырдап жүрчү дейт. Анан ошондон башка чапканда эле шылкый үн чыкпай калган. Анан 8-9 класстан мындай боор көтөрүп чоңой баштайсың да, ары бери өткөн кыздарга карап мынтип. Анан ошондон жана Айеркемай деген ошон 9 класстан окуп жүргөндө чыгаргам. Анан кийин аябай популярный болду ушу кийин Бишкекке келгенде. Андан кийин Жеңишим деген ырды чыгардым, биздин айылга арнап. Коштошуу деген ырларды ошентип акырындык менен чыгармалар күчөй баштаган. Жакшы. Бала болгонуңузга карабай, ушунчалык өнөргө деген ышкыңыз артып турганын ушундан билебиз. Буга чейин айтканыңызды уккан элек. Комузду таятыңыздан ыйлап жүрүп талашып алган экенсиз. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Таятамда комуз чертчү. Мен 6 жашка келгенде где-то бир 70тен ашып 80ге таяп калган киши болчу. Анан атам менен апам учкашып алып мен таятамкына барам дегенде болбой Жеңишке келдик да, өзүбүз жогору жакта жайлоодо турабыз. Анан ат менен келип, анан кечке жүрдүк. Таятам баягы комузду чертсе эле мага бир керемет угулат дейт. Ошо комуз черткентим эле мага оркестр болуп атат. Анан жанына барып отурам, мага беричи деп айтайын деп айта албайм. Анан ошентип отургандан кийин баягы сыйды көрдүк, тамак иштик. Анан кете турган убакыт болду. Ноябрь кыроо деп коебу, ноябрь айда ошо кыроо түшүп ушундай суук боло баштаган. Анан апам эшикке чыгып алып шыбырай баштадым. Апа, таятама комузду алып берчи десем. Ой, таятаң бермек беле, ана кишинин эрмеги да тиги караганда андан башка эрмеги тиги байбичеси болсо көп сүйлөсө жактырбайт, тынч отур деп коет. Айтам болбойт. Анан бир убакта апам сурады, ушу комузду берчи, балам сурап атат десем. Ой, бул комуздан башка эрмегим жок, айланайм. Комузду бере албайм деп койдум. Анан айлам кетип анан ошентип кетип калдым. Анан кетип атка эшикке чыкканда апамды мингизди, андан кийин мени мингизет, мен ыйлап атам.
бир убакта көздөн жаш кетти. Атка учаштырды. Анан таятам да, ой, таңдан ичнекке кыясам жакшы бар деп ошентип койдум. Учурашканда жокмун, тетиреп апам кучакта алып. Ошондон апам бастырып кетип баратат. Мен баягы өпкүлүп, деп ыйлай баштадым мында чыкканда эле. Анан мында чыкканда эле ошону солкулдап баягы эмеде болуп жанагы жомоктоодо ыйлап баратсам, анан ушу таятам жүрөгү чыдаган окшойт. Бир 100 метр бастыргандан кийин, ой, Норспи деди. Апамдын аты Норспи да. Анан дегенде токтоп калдым. Жүрөгүм түмүнө кандай сүйгөнүм айтпачын. Сездим да ошондо. Анан ошондо эле, кайра келди дедим. Кайра баратам. Сүйүнүп бартам. Комузду эстикен. Барсам, атаң көр, комузду алып чыгып коюптур бе жака. Эми уулуң сен барча бычактап ыйлап, анан такыр мени жаман көрүп калат, айланайын. Ушу баламдан кантип ушуну аяйын деп. Моуну эми жакшылап чертип жүрө айланайын. Мени эстеп жүр деп анан колума берди эле. Бале. Демек таятаңыздын бир аманаткер болсо, атаңыз болсо кадимки мугалим тапшырма бергенде күн сайын тапшырма берип, жаңгырларды жаттап кел деп тартипке салып атып, демек ушул кишилердин бири шыктандырган даремети ушул жолго салгандыр балким. Адылбек Кыязовдун Улутуң менен кыргызсың аталышындагы чыгармасын тартуулайлы. Сөзүн жазган Качкын Оторбаев Кыргыз руху фольклордук тобунун аткаруусунда. Көгүлтүр асман көк чоку, мекен
Ардактуу телекөрүүчүлөр, улуу көч көрсөтүүсү биз Адылбек агай менен маекти алдына карай уланталы. Ооба. Агай, оондоруңуз мына 100-дүн тегерегинде оон жаратканыңыз айтылып келет. Алардын бардыгы аккордеон менен, баян менен чыктыбы же арасында кумуз менен да чыгарган оондор болдубу? Мен биринчиси баянды үйрөнгөм мектептен. Ал убакта аккордеон дегенди түшкө кирчи эмес, мектептерге баяндар барчу. Анан аккордеонду кийин үйрөндүм. Анан жанагы айылда чыгарып жүргөн ырларымды ошол аккордеон менен чыгардым, баян менен чыгардым. Анан кийин бул жакка келгенде дагы жана Гүлмира, Айеркемай деген ырларды аккордеон менен ырдап жүрдүк. Андан кийин Нарын драм театрына 76-жылы бардым. Ошого киргенден баштап Дамира экөөбүз үйлөнүп калдык. Анан дагы жакшынакай үйүнү бар экен, бир ошо экөөбүз бир дуэт ырдасак болобу деп, анан кел жигиттер, кел кыздар деп баарыңарды ырдадыңарга. Анан ошону чыгарып ырдасак эле элге жакшы өтүп кетти да. Анан ошондон кийин экөөбүз ырдасак болот турбайбы деп эле. Ошол убакта жанагы Раймалы Бегимай деген ырлар чыкты. Бияктан көп эле комуз менен жакшы ырлар чыгып кетти. Анан ошо Раймалыны угуп отуруп, мен үчүн чыгарбайм дедим дагы. Раймалы Бегимай деген ырды чыгардым биринчи комуз мененчи. Анан кийин ал дагы элге жакшы кетти. Андан кийин өмүр термеси комузга кысыга баштадым. Андан кийин сен менин ошентип катар комуз менен чыгып кетти. Аны менен катар керемет ырлардын арасында Омар Хаямдын сөзүнө жазылган кыргызчага оторгон Жалил Садыков өмүр термеси деген чыгарма бар. Бул чыгарманы дагы иштеп чыккансыз. Азыр аткаруучулар аткарып беребиз деп турат. Ырды кубалуу мына маегибизди уланткыбыз келип атат. Кыргыз Республикасынын маданият мыкты кызматкерлери Талант Сыдыков, Үмүтай Абдышеванын аткаруусунда. Sözün uktun özün bana söyledin.
бирок чындык жер алдында жатарым падыша бол кайырчы бол баары бир өлүм үчүн бирдей сенин катарың өлүм үчүн бирдей сенин катарың падыша бол кайырчы бол баары бир өлүм үчүн бирдей сенин катарың өлүм үчүн бирдей сенин катарың өлүм үчүн бирдей сенин катарың Улуугач көрсөтүүсүн улантабыз. Мына Адылбек агай, өзүңүз бир канча жыл театрда иштедиңиз. Спектакльдер үчүн дагы музыка жазсаңыз керек. Ушулар боюнча айтып берсеңиз. Мен ошо спектакльдерге оондурларды чыгарып ошо оон менен спектакльдерди жаптып жүрдүм да. Биринчи чыгарган жанагы Борбаштын Досу камгакпай деген спектакль бар болчу, ошого чыгаргам. Режиссеру Кыргыз Республикасынын эл артисти Алмаз Сарлыкбек аксакал койду эле. Андан кийин дагы көп эле спектакльдерге койдум. Мен анын баарын санап отурсам где-то 20 спектакль болуп кетти да. Бир топ спектакльде ошо кызыгып, мен дагы ошо оондорун чыгарып музыкасын жазгам. Актер катары дагы роль жараткансыз. Мени кийин ушу Бишкекке келгенде Алмаз Сарлыкбек деген ошо биздин главный режиссер болуп көпчү иштеди да. Анан ошол көп айтар эле, Адылбек, сен ушу концерт жагына эле спектакльди көп кызыкпай койдуң деди да. Мен спектакль ойноп атса же роль ойноп атканда мындай чың дитим менен берилип ойночу эмес экенмин да ошондо. Себеби деген ал жерде Нарын театры ал убакта область болуп кыйын болуп турган, жанагы мендерлардын баары популярный болуп турат, кыйын болуп эле анан Адылбек Кыязовдон бери баратпайбы, Кыязовсуз концерт жок болуп эле кайта тиги ал убакта обкомдун, горкомдун, тияк бияктан келген делегаттарга арнап аябай көп концерттер болчу да, мероприятиялар. Ошолорго катышып жүрүп эле, мен ушу менен эле кетет экенмин деп ойлоп турдум да. Кийин ойлосом ошо ролго деле кызыкпап турдум да, мындай айтканда. Кийин өзүм өкүнөм ошо бир жакшы ролду ойноп, бой болсо бар, кебете болсо бар, баары эле бар. Анан бир жакшы роль ойнобой калдым да. Бирок мындай второстепенный, мындай экинчи, үчүнчү ролдордо ойноп жүрдүм көп эле. Абдан жакшы. Эми байгыл элдин көзүндө жүргөн сиз сыяктуу инсандар жалпы жумурай журтка өтө кызык да. Үй-бүлөңүзгө токтолсок, Кыргыз Республикасынын эл артисти Дамира Баратбаева менен биргеликте өмүр сүрүп, балдарды тарбиялап, быйыл юбилейиңиздер болуп турат, чыгармачылыкта келе жатканыңыздарга мына жарым кылымдан ашып атат. Сиздердин жолдогон балдардан, неберелерден сөз кылалычы. Жакшы. Улуубуздун болсо Германияда. Ошол бияктан могу Арабаев атындагы университеттин бакалаврды бүттү 4 жыл. Андан кийин эле анан Германияга кетип, ошондой проектлер бар экен. Анан ошол бойдон эле ошол жакта калып, ошол Германиядан турмушка чыкты. Күйөө балам немец улуту. Анан кызым 2 баласы бар. Экөө тең. Бирөөнүн аты Амантай улуусу, анан Атай деген. Анан азыр ошол экөө чоңоюп калышты. 2 жылдан бирден келип кетип турат. Биз аякка барып турабыз. Ушундай, Кудай буйрса жакшы. Андан кийин балалуу болдук. Эркек балам бар, Нурбек деген. Ал балам дагы апасынын артынан кетти да, Стапай деп койбойсуң. Актер. Чүй Шашен Термечиков атындагы драма театрда иштейт, актер болуп иштейт. Буйрса жакшы. Ошол бир балабыз тартты, андан кийин Германияда Атай деген неберем бар. Ошол тартып атат. Музыканын баардык инструменттердин баарын үйрөнүп алыптыр. Барабанды үйрөндү,
Андан кейін скрипканы үйренді. Азыр болса скрипка менен жана оркестрде, малый оркестрде ойнайт. Жакшы. Ошо кийин менин ырларым Германиядан чыгып калат деп үмүт кылып койчу. Үмүт кылып атасыз. Демек аккан арыктан суу агып атыптыр. Ийгиликтер болсун дейли. Азыр болсо Курманбек Рыспаевдин сөзүнө жазылган Адылбек Кыязовдун Ак сүйүмө тийбегиң ырын угуп алалы. Нурлан Маданбековдун аткаруусунда. Meni süybөгün Menden seni mağa qarap gülbөгün Meylidegi mendep bolmaru бар Суранарым senden ошол бир гана Sen деп турган Sezimime айтибегin Soranarım senden uşulay bir gana Sen dep turgan sezimime tibegin Bayka canım suyu sana dildemi Ayrıl emne kabarına salgan gündü görürmün Este canım köngülüngü tüyüp koy Vakıtındı dilep duram ay gündömin Este canım köngülüngü tüyüp koy Vakıtındı duram gündömin Arzan kımbat bul жашоодон ою бар Өксүк эмне эч келбесин оюңа Мейли жаным мендик эмес болсоң да Суранарым мен экенин билип кой Гүлдестесин Sunalbağın ay toyuna Soranarım ben ekenim bilip koy Gül destesin sunalbağın toyuna Meyli tağdır mağa ança küybөгün Mendeylerdi tabalama Sığınak suyu taza bilip koy Bir aytarım kança biyik bolsong da Azdık degen ak suyumum aytibegin Bir aytarım kança biyik bolsong da Azdık degen ak suyumı tibegin Azdık degen ak suyumı tibegin Ардактуу телекөрүүчүлөр, улуттук телеканал биз көрсөтүүбүздү алдына карай улантабыз. Куттуу төрүбүздө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлзат Байзакова. Саламатсызбы? Саламатсыздар.
Кош келдиңиз. Адылбек Кыязовдун аткаруучулар менен иштешүүсү жөнүндө айтып берсеңиз, сиз жеке аткарууда жана топ менен Адылбек Кыязовдун канчарын, кайсырларын аткардыңыздар? Чоң рахмат. Биринчиден ушу бүгүн улуу көч, мынакей касиеттүү сахнада Адылбек байкебиздин эң жакын достору, жакын адамдары ырын-ырдаган ушул жерде биздин элден сурулган таланттардын отурушу, бул өзгөчө чоң майрам. Адылбек байкеге чың ден соолук, узак өмүр каалайлы. Анан Адылбек байке мезгилинде Дамира эже экөө тең Капар Медетбеков атабыздан, Андабеков атабыздар менен мына ушул улуу сахнанын карфелери менен иштешип келген адамдар менен азыркы мезгилде биз сахналаш болуп, бизге устат болуп, ушу бир касиеттүү сахнада жүргөнүбүзгө өтө кубанабыз. Себеби бул адамдар ошол жылдары кандай иштесе, мына бүгүнкү күндө да так ошондой чыгармачылыктан тайбай, сахнадан кетпей, нарындын ушул эң жогорку мынакей кан басымы барлар жүрө албаган жерде Дамира эже экөө ушу дагы эле театрда касиеттүү жерде айланып иштеп жүргөнү бул адамдардын ушунчалык өздөрүнүн кесибине берилгендиги болуп отурат. Андыктан ушул ыраазы болот элем, айтат элем элдин атынан Дамира эже менен Адылбек байкеге чоң рахмат деп айтмакчыбыз. Чыныгы сахнанын адамдарысыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Ана биз дагы ушунун ичинде достор тобунун түзүлүп калышынын бирден бир себеби мынакей ушул залда отурат Адылбек байкемдин достору, Керимбек байкемдер баш болуп, мынакей сөзүн жазган мынакей Керимбек Кадыракунов агайыбыз отурат. Ал эми обону Адылбек байкеме таандык, мына ушул ырын жазып келип туруп, мага Адылбек байке берип калды, ушуну ырдап чык Гүлзат деп. Анан ошоларда достор тобу түзүлүп аттык элек жаңы. Атыбыз деле жок. Кыздар жаңыдан эме кылып анан ошол кезде визит деген конок үй бар эле. Мына ошол жерде чогулуп, келгиле кыздар дедик, бир лицобуз биздин атыбызды эмете турган бир ыр тандайлы деп ар бир кыз бирден жаңы ыр көтөрүп келдик. Мына ошондо достор тобунда кыздар ар бири өздөрүнө жаккан ырларды көтөрүп келишиптир, соткаларына жазып. Анан бар бир сыра угузуп чыкты. Анан мен кыздарга айттым, Адылбек байке мага бир ыр берди эле, ушул ырды угуп көргүлөчү кыздар десем, биздин кыздар да укмуш иштейт да. Мен соткадан Адылбек байкенин ырдап бергенин угузуп атсам, кыздар көчүрүп алыптыр. Кыздарга аябай жакты. Ушул ырды ырдайбыз деп чыкты. Чын эле ошол Адылбек байкенин ыры ак жолтой болду, Керимбек байкенин сөзүнө жазылган. Ушул ырды кандай алып чыктык, ошондой элге тарады. Элдин жүрөгүнөн орун алды. Анан ушундан кийин достор тобу менен Адылбек байкемдин достору дайыма биргеликтебиз. Биз концерт берсек, залыбыздын ортосунда ушу Адылбек байкемдин достору отурат. Булардын чыгармачылык кечеси болсо, биздин достор тобу барып ырдап беребиз, же болбосо сөз катышабыз. Андыктан мынакей ушул эки муундун бул өзүнчө достчулугу деп айталам. Адылбек байке, Дамира эже экөө биздин устатыбыз, үй бүлөбүз тараптан дагы. Нарындан келишкенден кийин раматлык менин курбум мыкты комузчу Гүлжан Карабаева менен чогуу иштешкен экен. Адылбек байкелер аркылуу ошо мынакей Гүлжан аркылуу таанышып, ошондо баштап Дамира эже менен Адылбек байке эң алгач жолу комуз менен ошо сахнага Энекем деген чыгармасын аткарып чыкканбыз. Ал кезде фонограмма жок мезгил. Анан мына ошондон баштап менин кичинекей ошол кезде уулум бир 2 класс окучу эле. Адылбек байкелер менен Адылбек байкемдин Ак кеме чыгармасын аткарып чыккан. Анан ошондон баштап чыгармачылыкта дагы, үй бүлөдө дагы бул адамдардан үлгү алып, бизди тарбиялап, Дамира эже Асылзат айым катары ошо сахнага кандай чыгышыбызды, үй бүлөдө кандай жолдошубузга мамиле кылышты, чыгармачылар үй бүлөнүн бир оош кыйыштарын баарын түшүндүрүп, бизди ушул бир нукка салып, тарбиялап келген устатыбыз. Адылбек байкем болсо турган турпаты өзүнчө бир айтып өткүс сөз жеткис адам. Кожогелди агайым айтып өткөндөй, Адылбек байкемдин сырткы кебетеси кандай болсо, ички дүйнөсү, ырга болгон жан дүйнөсү мына ошол эле ойдон. Адылбек байкем айткандай, дагы эле ырлары бул кишиники чети ачыла элек. Кудайым буйрса сиздердин жолуңуздарды жолдоп, биз дагы 50-60 жыл касиеттүү сахнада кызмат кылалы. Ылайым бар болуңуздар, талантыңыздарга таазим.
Ыраазычылык билгизебиз. Ушул жерден Адылбек Кыязовдун Ак кеме чыгармасына кезек берели. Маданияттын мыкты кызматкерлери Талант Сыдыков жана Элзар Өскөнбаеванын аткаруусунда. Кадырман теле көрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү ончу аткаруучу Адылбек Кыязов тууралуу, анын чыгармачылыгы тууралуу сөз уланат. Студиябыздан орун алган Адылбек айдын иниси, жердеши Акылбек Дүйшөналиев агабызда сөздүн кезеги. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Сиз врач катары элдерди дарыласаңыз, Адылбек Кыязовдун обондору жан дүйнөлөрдү дарылап даба болуп берди деп айта алабыз да. Анан жердеш иниси катары Адылбек Кыязов жөнүндө эмнелерди айтып бересиз? Эми Адылбек Кыязов байкем экөөбүз бир көчөдө чоңойдук. Экөөбүздүн ортобуз бир 300 метр, 400 метр аралыкта болсо керек. Ушу байкем бизге абдан биздин айылга көп ушу таалим тарбия берди да. Ошо жаш кезинен баштап биздин көчөдө бекер концерт көрчүбүз да. Эшиктин алдында бир скамейка орлошуп алып кыягын тартып, биздин үйгө даже биздин үйдүн айылына тегине чейин угулчу эле. Анан Адылбек байкенин артынан
биздин айылда көп кыякчылар чыкты, ырчылар чыкты. Анан айта кетсек жана өзүнүн атасы жөнүндө айтып атат. Кыяз атабыз менин тайкелерим болуп калат. Бул киши балдарын аябай камкор, балдарын жакшы карап, жакшы кийиндирип, современный кийиндирип, абдан кароо киши эле. Атам экөө тең туш болуп чоң өсүп. Булардын үйүнө көп барчу элем. Ошол убакта элдер куфайка кийип, башка жайып жүрсө, булар костюм, туфли кийип, жакшы шарптар салынып, чоңойткан ошо тайкемдин кадыры көп болчу. Анан өзү айтып аткандай көп ырлардын ээси болду. Анан мен бир ырын эстеп, азыр эстеп атам. Коштошуу деген ыр экен да, азыр эмес эстеп көрсөм, ушу кичинекей жаш чагында чыгарган экен, жанагы студенттерге карата. Ушул ырын мен кийин окууну бүтүп барып медчиге мугалим болуп калдым. Анча чыгара эле бул ырчы. Анан мен баягы обону менен студент кыздарга ырдап берип койсом, кийин ырчынын автору мен болуп калдым да. Адылбек Кыязовдун, байкебиздин ыры. Биздин айылда балдар ырдап, даңазалап жүрүшөт. Ушу айылдын маданият үйүнүн атын ушу байкебизге беришти. Байкем өзү барып ремонтун жасап, анан ойлойм ушу жеңем экөө биздин айылга да барып 70 жылдыгын берип өзүнүн маданият үйүнө концерт куруп берер деген оюм бар. Бардыгы сиз үчүн сыймыктанат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Кожогелди Култегиндин сөзүнө жазылган Адылбек Кыязовдун «Жүзүм кыз» ырын тартуулайбыз. Азамат Жоламан уулунун аткаруусунда. Ардактуу телекөрүүчүлөр, улуттук канал Улуу Көч көрсөтүүсү Адылбек Кыязовдун ушул дараметке жетишинде
өмүрүнө өрнөк болуп, өнөр жолда бир болгон, өмүр жолда бир болгон өмүрлүк жубайы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Дамира Баратбаева студиябыздан орун алды. Саламатсызбы? Салам. Кечиңиздер кут болсун. Кушубак болсун. Албетте, экөөңүздөрдү бириктирген, тааныштырган бул театр деп билебиз. Ошол мезгилде Адылбек Кыязов болуп, оондору элге тарап көп эле кыздар ашык болуп жүрсө керек. Алардын ичинен кантип сурулуп чыгып, Адылбек агайдын көңүлүн алып, сиздин көңүлүңүздү Адылбек агай алып, айтор сүйлөшүп баштаган күндөн айтып берсеңиз. Адылбек экөөбүз ошо театрдан табышканбыз. Анан чыгармачылык деген жакшы нерсе экен да. Эгерде мен башкага турмушка чыксам, мен ушул эмеге жетет белем, жетпейт белем, ошону ойлодум дагы. Чыгармачылык адамга турмушка чыгыш керек деген максат койгом. Анан ошол убакта театрга коюп, Адылбек Кыязович келип калды, окууну бүтүп, жашынакай болуп, анан ушу Гүлмиранын анан Айеркемдин автору экенин билбептирмин да. Мен билбейбиз да, баягы ырдап жүрөбүз, анан кийин нарында чоң бир эме бар, түрмө бар болчу да, чоң түрмө. Ошол жака концерт бересиңер деп калды Адылбек келген күнү. Анан кийин бардык. Барып мен ведущиймин. Театрда мен уже 5-6 жыл иштеп калгам. Уже көзгө көрүнүп калган ведущий. Анан концертти алып барып атам. Анан жигит, сенин фамилияң ким? Эмнени ырдайсың деп тикилдеп койдум. Десем, Созолонов Адылбек Кыязов, Гүлмира деди. Гүлмира деп койдум. Айтып койдум дагы, анан чыгып сахнанын четинде турсам эле ырдап атат. Анан экинчи ырын ырдады, анан апей деп эле ушунун баары сенин ырыңбы деп ошону таанышып калдык. Анан ошону таанышып эле мындай чыгармачылык байланыш болуп калды да. Ошо чыгармачылык менен ырдап, экөөбүз Айерке майды чогуу ырдадык. Анан гастролго чыкканда бөлүнүп кетет экенбиз деп корктук да. Сүйлөшүү убадабыз болуп калды. Анан кийин кояй, батыраак үйлөнбөсөк, экөөбүз эки бөлүп кетсек, анан кийин мен башка жака кетип, башкача болуп калбасын деп анан экөөбүз үйлөнүп алып анан гастролго чыкканбыз. Кудайга шүгүр. Театрда мынакей Адылбекке 50 жыл болду иштегенде. Бияктагы чыгармачылыгы, негизи чыгармачылык боюнча 50 жыл болду да. А мен театрда 71-жылдан бери иштеп атып, 52 жылга кетип турмун. Анан ошо Кудайга шүгүр, куттуу театрыбыздын, куттуу сахнабыздан биз мынакей алда айтып атпады, Гүлзат айтып атат, Кожогелди мырза айтып атат, көп баары айтып атышат. Ошол сахна бизди ушу жакшы кош жылдыз кылып, ошол сахна үндөп чыгарды. Сахнанын касиетинен айланалык. Анан илгери чоң залкарлар менен иштешкенбиз. Ошол залкарлар элден айланалы деп Сейитказы ушинтип айтчу да. Анан анда жашпыз булардай. Эмне эле элден айланалы деп атат, көрсө, эл өзү эле көтөрүп, өзү эле бапестеп, өзү эле угуп, өзү эле жакшы көрөт экен да, көрсө. Анан ошондо койсун эжем экөөнү эл көтөрүп, ошо эжелер жашына келип 75-ке чыкканга чейин сахнада 5 ырдырдамайынча чыкчу эмес, кол чабылып турчу, шатырат. Көрсө эл сыйлайт экен. Элден айланалы, онда элибиз маңдайыбызда отурат. Эл журтубуз тегеректеп турат. Жакшы сөздөрүн айтат. Жанагы телефондордон чыкпадыбы, Фейсбуктар. Фейсбуктарга канча комментарий берет. Ошондон угуп алып, ыраазы болуп коебуз. Элдин баары тааныганы, тааныбагандар деле баягы жүрөгүндөгү сөздөрүн айтышат. Рахмат ошо эл журтка. Элибизге ыраазыбыз. Nur bolup canıp
жарып бери сен чачкан шуламага жарып бери жакшы күн улуу жолго чыйын салып жашомо ажайып бир багыт берип акшамым таңым жазга айлаткан жан дүйнөмдү бактым дайрысындай агып келди сыр колуп калсам кээде дары болуп өмүрдүн балтатыган дамы болуп көңүлдү өкүнөтүп анан жүрчү мен күткөн жакшылыктын бары болуп жайдарым ардагым аман жүрчү катарымда мен күткөн жакшылыктын бары болуп мен күткөн жакшылыктын бары болуп Чабандын уулу чарба иштерине кандай? Обончулук, аткаруучулуктан сырткары дагы кандай өнөрлөрү бар? Чарбачыл. Үйдө кээде ойлонуп отуруп калам. Уулум азыр кечки сахнадан бошобойт да, жашта. Жаш кезде биз да сахнадан бошочумуз. Үй жайга карачу эмеспиз. Батырак эле гастролго кетип элдин алдына ырдасак экен, ойносок экен дечүбүз. Анда оокат жайды эле билчү эмеспиз. Азыр мен уулумду карап отуруп, булар да ушинтип атат азыр. Чарбачылык жолдо катуу изденип атат. Азыр экөөбүз нарындан жетип келип, чарбачылык кылып, тияк буягын жыйнаштырып, даярдап берип кетебиз. Анан отуруп ойлоп, Адылбек айтып атам, Адылбек, экөөбүз го жасап берип атасың, бул уулдун азыр колу тийбей атат. Эми картайганда кантишер экен деп, ошо баарын ойлойт экен ата эне болгондон кийин. Сарсан болуп Анан каласыздар. Адылбек бизде үйүбүздө камкор, өзүн билет, колу билет. Баласына үйрөттү. Үйдө эмне болгонун баарын. Кээ бир актерлор мык какканды билбейт. Үйүн эмесин шыбагын да билбейт. Адылбек баарын билет. Анан ошо жагынан жакшы да, хозяйственный баарын өзү тейлеп турат. Корожай гүлдеп турат. Абдан жакшы. Кадырман телекөрүүчүлөр, ушул жерден бир керемет чыгармага кезек берели. Качкын Оторбаевдин сөзүнө жазылган Адылбек Кыязовдун Аялга деген керемет ыры орун алсын. Адылбек Кыязов, Дамира Баратбаева каршысында. Арулду кызыл кызды көрүп берди
жашоонун энелеринин акыл менен чоңойтуп адамдыкты сен турасың кейпинде менин жердин кубаталы өзүңдөн жалгыз гана күч кошулап күчүңөр сендин мага кымбат деген күн сайын артып барат кыялдандым буларды жазып сага кыялдандым буларды жазып сага. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер улуу көч көрсөтүүсүнө назар салдыңыздар. Албетте жакшы ыр адамдын жан сырдашына айланып, көңүлүн сергитип эргитери талашсыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Кыргыз Республикасынын маданиятында эмгек сиңирген ишмер, обончу аткаруучу Адылбек Кыязов жана анын өмүр жолу жана аткарылган чыгармалар сиздин дагы жан дүйнөңүзгө ыр майрам тартуулап көңүлүңүздү сергитти деген ишеничтебиз. Ооба, деги эле кыргыз эли тагытат, куш салат, манас айтат, комуз чертет, шаттанат. Бул сөз менен оозун сүртүп мактанбай, бир мактанса өнөр менен мактанат. Ак канарттан суагат дейт, залкар таланттар чыккан. Калый Муса Калмурат Молдовасын, Байымбет чыккан, Нарындан чыккан, мына ушул улуу жолду, улуу көчтү уланткан Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер Адылбек Кыязовдун чыгармачылыгына арналган улуу көч көрсөтүүсүн ушун менен аяктайбыз. Otu jogal olunуп күйүп жанган, ойносо оюн зoko эч канбаган, ойлонуп ар жагына бир кайрылбай, ойно сезим, 18 жаш кайда калган, ойно кезим 18 жаш кайда калган, жалган жок жан дүйнөсү жанып турган, жөргүтүп жаш төлкүдөн окунган, жылтетип асманда учкан ак жылдыздай, жалындуу 25 жашы, жалындуу 25 жашы кайда калган, коргучта барашандай кайнап турган, ойлоктоп тулпараттай туйлап учкан, оматсыз о дүйнөдөн капары жок, оттой жанган, 30 жашым кайда калган, оттой жанган 30 жашым кайда калган. Күн өтүп айлар өтүп жыл айланган, кыр кезин ашы кеч талмаган, алгырышым карлардай шуулдап учуп, ал эми 35 жашы, ал эми 35 жашы кайда калган. Eli verteli geçiş şantın